Салам достор, мен бүгүнкү видеодо дагы бир сонун маалыматты айтайын деп чечтим. Бул маалыматтарды криптовалюта менен иштөө деген менин телеграм каналымдан алсаңар болот. Описанияга сөзсүз түрдө жазып коёмун. Ал эми азыркы видеодо көрсөтө турган мен айтайын деген нерсе бул BNB чогултабыз. BNB деген бул криптовалюта токен. Бул жерде эң биринчиден биз эмне кылышыбыз керек? Көңүл буруп жакшылап жасасак оңой эле достор. Слайм дегенди басып эле BNB чогултабыз дагы. Аны дароо кошелегибизге чыгарып алсак болот. BNB бул биржада бар. Дароо аны через биржа Kiwiге же Payr'ге дагы чыгарып алсак болот. Ал үчүн биз бул жерде турган ссылканы копиялайбыз. Мынакей. Копировать этебиз дагы бизге эң биринчи Trust Wallet кошелегу керек болот достор. Trust Wallet кошелегуна киребиз. Мынакей. Trust Wallet'тен жаңы кошелек создавать этип, жаңы кошелек ачып эле жасасаңар болот. Кошелекти жаңы ачыш үчүн биз бул жерде настройки деген бөлүмгө киребиз достор. Настройкиден биз кошельки деген жерди басабыз. Ошол жерди басканда плюс деген белги турат. Мынакей. Ушул плюсту басабыз. Плюсту басып жаңы аккаунт өзүбүзгө алабыз. Мынакей плюсту басып туруп создать новый кошелек дегенди басабыз. Ушул жерден бул жердеги я понимаю дегенди галочка коюп, анан кийин продолжить деген кнопканы басабыз. Мынакей ушу баскандан кийин бизге 12 сөз берилет. Секретный фраза, буну сөзсүз түрдө дептерге жазып, аябай бышып бекитип алсаңар аябай пайдалуу болот. Кийин мисалы телефонуңар Кудай сактасын жоголуп кетсе же бузулуп калса, ушул 12 сөз аркылуу эгерде Trust Wallet'те акчаңар бар болсо, ушул сөз аркылуу восстановить этип алсаңар болот акчаңарды. Же болбосо бир телефондон дагы бир телефонго ушул кошелегума кирем десеңер, ошо 12 сөз аркылуу кирип алсаңар болот. Мына ушундай достор, жаңы кошелекту кайра 12 сөздөн терип же ошонун баардыгын жаз деп калышы мүмкүн, жазасыңар. Анан мындай болуп жаңы кошелек ачылат. Мисалы ушул жаңы кошелекко басып киребиз дагы. Биз бул жердеги турган DAP деп турат, DAPS деп турат. Ушуга киребиз. Бул жерге киргенден кийин поисковый деген жерге азыркы телеграм каналдан копиялап келген сөздү бул жерге выставить коебуз. Мынакей выставить кылып коюп, окей деген кнопканы басабыз. Клавишабыздан окейди басып туруп, бул жака чыккан мына 3 бурчтук болуп чыгып атпайбы? Эфириумдун адреси, ушуну басып туруп биз смарт чайнга алмаштырабыз. Мынакей. Смарт чайнга алмаштырабыз дароо сөзсүз түрдө. Бул жерде азыр бир аз загрузка болуп атат, күтөлү. Мынакей кирип калды. Азыр капчаны тер дейт. Демек биз капчаны теришибиз керек. Я человек деген жерге капчаны теребиз. Кандай сүрөттөр чыкса, мисалы экранга, мисалы велосипедтерди тер деп атат, велосипедтердин тип экрандан басабыз 2 жолу. Мынакей чыккан велосипедтерди бул жактан белгилейбиз. Анан готово деген басабыз. Бир аз күтө турсак, азыр кирет. Бул жака киргенден кийин биз MetaMask дегенди тандашыбыз керек. Азыр бир аз ушундай болуп калат болсо достор, анда биз мына BNB тандаган жерде 3 чекит турат. Ушул 3 чекитти басып перезагрузить кылып алабыз.
мынакей перезагрузка болсун. Перезагрузкада болду. Мына жерде 3 таякчаны басабыз дагы. Бул жердеги эң биринчи турган faucet дегенди басып туруп биз MetaMask дегенди тандашыбыз керек. MetaMask кошелегу дагы эме телефонубузда установка болуш керек. Меники дароо бул жерге чыкпай атат. Мен тандап койгонмун. Эгер кимге чыкса MetaMask'ты тандайсыңар. Ылдый түшөбүз дагы достор. Ылдый түшүп туруп мына жердеги слайм деп турат. Ушул слаймды мына 100% болуп турат. Уже 100% болуп катып калыптыр да. Мына жер жүрбөй эле турат. Азыр биз ушу слайм дегенди басабыз дагы. Yani робот дегенди басып туруп, мисалы машиналарды тандап туруп, азыркы слайм дегенди биз жандандырышыбыз керек. Мынакей велосипедтерди тандайт экенбиз. Бул жерде Yani роботу подтвердить этип туруп слайм дегенди басабыз. Андан кийин бай дегенди басып кое беребиз. Мынакей жөнөп кетти. Мына уже жөнөп атат. 1-2% болуп калды. Ушул жердин эрге чейин келип 100% болгондо дагы катып калат. Ошол 100% болуп катып калган сайын биз бул слаймды басып турабыз. Андан сырткары бул жерде реферальный программасы да бар. Ушул жерден өзүңөрдүн реферальный ссылкаңарды алып, кошумча эме акча тапсаңар дагы болот. Ал эми WinRAR деген жерден биз акчабызды чыгарабыз. Мен азыр акчаны чыгарганда көрсөтүп берем. Как раз меники да жетип калды минималкага. 0,1ден баштап уже чыгарууга болот. Азыр мына слайм 100% болуп бүтүп кетсин, анан видеону улантайын. Эскерте кетүүчү нерсе достор, депозитке салыштын кереги жок. Депозит салбайбыз. Лугаут дегенди баспайбыз. Себеби чыгып кетет. Андан сырткары пакеттерди кошумча сатып албайбыз. Бизге мына пакет берилди, демек ушул пакет аркылуу эле биз BNB токенин жыйнап алсак болот. Мынакей достор, бизде слайм да бүтүп калды. Бул жерде байкасаңыздар, баланс деген жерде 11.51 деп турат. Азыр мына слайм дегенди басабыз да. Мына 100% болду да, катып калды, уже мына жер жылбай эле турат. Эми азыр слайм дегенди басабыз, 11.51ге кошулат. Мына слаймды баскандан кийин кошулат. Yani роботту дагы теребиз. Мына бул ашып кетсе 2 минутта кетти 100% толуш үчүн. 2 минутка деле жетпейди окшойт. 2 минутка жетпеген убакыттын ичинде баскылап отуруп эле бир күндө $5 чыгарып алсак болот. Азыр мен акча чыгарууну да көрсөтүп берем. Видеону токтото турайын. Көп узартпай. Мынакей достор, баланстын үстүнө кошулду. 11.51 беле ошондой болчу. 11.60. Азыр биз бул акчаны чыгарабыз. WinRAR деген басып туруп, бул жерде максимум деген белгилеп, анан бул сарыны басабыз. Максимум деген белгилейбиз дагы, эми сарыны басабыз. Мынакей кетип атат. Байкасаңыздар, кетти. Эми азыр балансты текшеребиз. Мынакей дароо достор, уведомление келди бул жака получен деп. Ушуну эле дароо басып берейин. Мына Trust Wallet'ин ичине киребиз дагы. Дароо келди. Мынакей 0.11 BNB деп. Транзакция 31 мартка деп келди. Азыр бул жактан көрөбүз. Учурдагы курс менен менде баягы видеодо көрсөткөндөй 0 болчу, баланста эчтеке жок эле. $3.5 болуп чыгып берди учурдагы курс менен. Бул деген бир күн кечке баскан жокмун албетте достор. Колум бошогондо эле баскылап атып, мынакей акча чыгат. Мына ушундай долларды биз дароо эле иштеп чыгарып алсак болот. Башкага алаксыбай бир күн кечке ушул слайм басып отурсак, анда бизге эң сонун эле акчалар чыгып берет деген үмүттөмүн.
баардыгыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгер видео жакса лайк басып комментарий жазууну унутпаңыздар.